Алла субханаху ва таала адамзатты жаратууда мына ушул адамды айбандан айырмалай турган кылып, акыл парасатты каражат кылып турду. Адам акыл парасаты менен айбандан айырмаланат экен. Айбанда да акыл болушу мүмкүн. Себеби ал кандайдыр бир ушу ой жүгүртүүсү болсо керек деп ойлойм мен. Айбандар менен сүйлөшүп көрбөгөн үчүн аны билбейт экенбиз. Бирок кандайдыр бир курсак ачкан кезде, же болбосо бооз болгон кезде, же болбосо бир ага жаракат жеткен кезде ушул реалдуулукта ошого жараша чечимдерди издеп табат. Курсагы ачса, мисалы үчүн, акырдагы жемди жейт, аны жыттап көрөт. Эгерде табиятына туура келбеген нерсе болсо, аны түртөт. Мына ушундай, эгерде жаракат алса да кандайдыр бир чөп тамырларды таап, жапай айбандар өзгөчө ошолордун ширеси менен дарыланат. То есть акыл аларда болсо керек. Бирок аларда парасат жок болсо керек деп ойлойм. Мына ошо акыл парасаттуулугу жок болсо керек. Эми адамдагы акыл парасат эмне десе, мына ушул нерсени, ошо реалдуулуктагы нерсени бул жөнүндө айтылган информация менен каптоо керек да. Эгерде айтайлы мынагу чөнтөк телефону болсо, жана бул чөнтөк телефон деген маалыматты ушуга каптаганы акыл керек. Акыл парасат керек. Акыл керек, аңдоо керек. Мына ушул телефон, эми бул телефон жөнүндө маалыматты ушуга каптаса ушул телефон. Эми караңыздар, жалган маалымат берилиши мүмкүн да. Бул телефон эмес, бул айтайлы балка десин. Мыкка катырган балка. Бул телефон эмес, мыкка катырган балка. Мына ушуну бул балка эмес, бул телефон деп берки маалыматта бекем туруп, жалган маалыматты четке кагуу үчүн адамда жөндөн бул парасаттуулук болсо керек деп ойлойм. Бул парасаттуулукту мен айтат элем, ушу адамдагы анализ кылуу жөндөмү. Өзгөчө жөндөмү. Алла субханаху ва таала ошон үчүн адамды айбандардан өзгөчө бийик кылган ушундай болсо керек. Адам зат жөнүндө анын өзүнүн маалыматын каптай алат. Караңыздар, бир эле нерсе, акылдын бара турган жери кайер десе бизди көп адаштырды. Акыл бул илим депчи. Акылдуу адам бул математик, акылдуу адам бул философ, акылдуу адам бул химик, физик, акылсыз адам бул молдо, акылсыз адам бул мечитте кечке отуруп намаз окуган адам. Акыл иштебейт, бул караңгы деп. Мына ушундай тескери кылып койду. Чындыгында акыл андай эмес деп ойлойм мен. Акыл бул адамды айбандан бөлүп тургандан кийин, адамды айбандан бөлүп турган эмне десе, адам өзүнүн жаратуучусу бар экендигини табышы менен адам. Адамгерчилик деп атпайбы? Адамгерчилик десе көбү автобуста өзүнүн улгайгандарга орун берип коюуну адамгерчилик. Же болсо чайханада келиң чай ичебиз деп бир пела чай сунуу адамгерчилик деп эсептелип калган да. Чындыгында адамгерчилик айбандыктан айырмасы, айбан Раббысыны тааныбаса керек. Ага каалаган акыбалда, ыктыярсыз акыбалда ага баш ийип жашайт, инстинкти менен. Эми адам ыктыярдуу түрдө баш ийип жашайт да. Аллахына. Мына ошо ыктыярдуу түрдө өзү Аллахыны таап, жана ага баш ийип жашоосу менимче бул адамгерчилик болсо керек. Айбанчылык эмес, адамгерчилик. Эми ошо адамгерчилик эмне менен болсо, акыл менен болот. Парасат менен болот деп атам да. Мындан 14 кылым мурда ушу каңгыраган чөлдө арабтарда эң караңгы араб, айтайлы, чөл менен төөнү гана билген араб. Башка эчтекени билбейт. Ушул төөнүн тезегин карап туруп жаткан Аллах бар деп атат. Төөнүн тезегин карап туруп акылын иштетти дагы Аллах бар деди. Төөнүн тезегин карап туруп. Бүгүнкү күндө илим ушунчалык деңгээлге жетти, миллиарддаган жылдар аралыгында ушу нур ылдамдыгында, жарык ылдамдыгында миллиарддаган жылдар учса дагы жетпей турган жылдыздарды аралыгын өлчөй турган приборлор бар. Көзгө көрүнбөгөн микро бөлүкчөлөрдүн салмагын эсептеп чыгара турган формулалар чыкты. Илим ушунчалык жетишти, адам көзү жетпеген, кулагы укпаган табиятты өлчөй алат. Ультра үндөрдү, мисалы үчүн, жанагы термелүүлөрдү өлчөй алат. Мына ушундай приборлор жетти, бирок Кудайын тааныбайт. Жанагы араб кумду гана билет, жана төөнү гана билет, төөнүн тезегин карап туруп Кудай бар деп атат. Бүгүнкү приборлордун баардыгын карап туруп адам Кудайды таап албай атат. Эмнеге десе, ал араб акылын иштетти, бул иштетпей атат. Ал акыл парасаттуулугуну иштетти, бул акыл парасаттуулугуну иштетпеди.
Алла субханаху ва таала Куранда акылды иштетүүнүн бир өрнөгүн көрсөтүп атат. Ибрахим алейхиссаламга карап туруп, şu күн эң кубаттуу, кудуреттүү, баардык жакка нур берет. Ошо күн Кудай болсо керек деди. Караса күн батып кетип, ордуна ай чыкты. Ошо күндү батырып берген, жана күндүн батышына ошол ай себепкер болду. Демек ай кудуреттүү деди. Айга сыйыныш керек. Караса эртеси айда батат, күн да батат, айда батат. Ибрахим алейхиссалам караңыздар, ааламга сарасет салуу менен айтып атат. Күндү да айды да батырган, жана улам чыгарып турган зат Кудай деди. Ошого сыйыныш керек деди. Акылы менен ааламды карап туруп, парасаты менен Кудайны тапты. Баягы араб тезекти карап туруп, кантип Кудайны таап атат десе, муногу тезек Кудайдын төөнүн бар экенине далил деди. Тезек төөнүн барлыгына далил, акылын иштетип атат. Эми муногу аалам Кудайдын бар экенине далил деп атат. Эгер төөн болбосо муну тезек болбойт эле. Кудай болбосо бул аалам кайдан болот деп атат. Бүгүнкү ушундай приборлор бар, ушундай лабораториялар бар. Илими өтө жетишкен 21-кылымдын адамдары акылын иштетпегендиктен эмне десе, бул аалам жаралдыбы же жарылдыбы деп өзүнчө философиялык ой толгоо менен алек болду да Кудайынан артта калды. Демек, акыл ишенимди бекемдөө үчүн, ишенимди тастыктоо үчүн керек болгон каражат. Акыл айлык табуу үчүн, бийликке жетүү үчүн, бирөөнүн укугун тебелөө үчүн, мына жашоодо жыргаа үчүн керек деле жетпейт экен. Акылдын деле кереги жок экен буга. Караңыздар. Ага далил, мына дүйнөлүк бийликтегилерди караңыздар, ошол эле Европа мамлекеттериндеги, ошол эле Азия мамлекеттеринде бийликтегилерди карасаңар, мен айтат элем, тезирээк жаз десе атын да жакшылап жаза албаса керек. Бирок бул жашоону жашаш үчүн эгер ушул эле жашоо максат болсо, акылдын кереги жок эле. Биз айбанбыз адамдар, инстинкт менен деле жашайт элек. Бойго жетсек үйлөнөт элек, курсагы чоңойсо төрөйт эле, анан ал ыйласа тамак берет эле, инстинкт менен деле жашамак. Эми акыл эмнеге керек десе, акыл жаратканын табуу үчүн экен. Мына ушул адамды айбандан айырмалаган, өзгөчөлөгөн жана даражасын көтөрүп турган нерсе ушул акыл экен. Жана Аллах субханаху ва таала ушул акылга ыктыяр бериптир. Денеге, ааламга, заттарга эч кимисин ыктыяр берилген эмес. Адамдын денесине ыктыяр берген эмес. Эгерде кан айлануу системасы мындайынан болсо, адам токто мындайынан айлантырам деп айлантыра албайт. Эгер адамдын денесине, ашказанына нан кирген болсо, нан Аллах субханаху ва таалага гана белгилүү болгон. Анын гана системасы менен эрип отуруп, канга кубат болот. Бүгүн муногу тарабым эс алсын, кубаттын кереги жок. Муногу тарабыма кубат берилсин деп адам команда бере албайт денесине. Адам керек болсо ичип өтсө да өзү чече албайт, аны таблетка ичип, ошол системанын мыйзам ченемдүүлүгүн киришүү менен токтотот. Бул эмнени айтып атат? Аллах субханаху ва таала адамды эң сыйлаганы анын акылы жана парасат экен. Эгер адамдын акылы иштебесе, демек ал адамгерчилик болбоду. Кудайны таппаса, бул адамгерчилик миссия аткарылбады. Аллах субханаху ва таала өзүнүн китебинде өтө көп ушул нерсеге басым жасайт. Акыл иштеткендер, акылыңарды иштетпейсиңерби? Мына жерде акыл иштеткендер үчүн белгилер бар. Мына жерде акыл иштеткендер үчүн аяттар бар. Мына жерде анык кереметтер бар деп Аллах субханаху ва таала акылын иштете алгандарга өзгөчө ибраттарды берет. Ошондуктан биз айтабыз, акыл бул адамды Аллахка жакындатуучу нерсе. Бирок дагы бир жери бар. Акылдын иштетүүнүн да өзүнүн эрежесин Аллах субханаху ва таала аны да тартиптеген. Эмнеге акылды иштетсе болот, эмнеге иштетпеш керек. Муногу нерсеге иштетесиң, муногу нерсеге иштетпейсиң. Эгер Аллах субханаху ва таала акылга уруксат берилген нерсеге иштетсе, адам өнүгөт. Эгер акылга иштетүүгө уруксат берилбеген нерсенин үстүндө акылды иштетсе, адам же жинди болот, же төмөн кетет. Демек, акылдын иштөөсүнө дагы өзүнчө чек коюлган. Бүгүнкү күндө биз уруксат берилген жагында акыл калчашыбыз керек. Мисалы үчүн мен айтайын, күлкүлүү нерселер. Ушу таанымал эле ошо профессорлор бар, ошо акылын туура эмес иштеткендиктен Кудайдын өзү менен саламдашып келгендей сүйлөгөндөр бар. Бир эжекебиз айтты эле, тозок Сатурнда болот экен деп. Каяктан алып алган муну Кудай билет. Акылын иштеткен, бирок маалымат туура эмес.